Сабагыбыздын темасы үндүү тыгычтардын бөлүнүшү. Өпкөдөн чыгып келе жаткан абанын ооз көңдөйүндө эч кандай тускоолдукка учурабай, үн түйүндөрүнүн дирилдешинен пайда болгон тыбыштар үндүү тыбыштар деп аталат. Кыргыз тилинде 14 үндүү тыбыш бар. 14 үндүү тыбыш бар. Үндүү тыбыш бар. Буларга токтолсок: А, Э, О, Ö, I, I, U, анан Ü. Демек мына ушул 8 кыска үндүүгө кошобуз 6 созулма үндүүнү. А, Е, О, Ö, анан У, Ü. Демек мына 6га 8'di коштук. Барабар мынакей 14 келип чыкты. Демек 14 үндүү тыбыш бар экен. Үндүү тыбыштар алардын сүйлөө органдарыбыздын жасалышына активдүү катышкан тилдин, жаактын, эриндин абалына жана үндүн созулушуна карай төмөндөгүдөй болуп бөлүнөт. Биринчи тилге карай. Тилге карай. Тилге карай. Жоон. Анан ичке. Ичке болуп бөлүнөт. Демек 8 кыска үндүүнү эле классификациялап жүрүп отурабыз. Жоон үндүүлөргө А, I, O, U. Ушунун ичинен созулмаларын кошуп коебуз. А, О, анан У. Ичке үндүүлөргө И, Е, Ö, Ü. Bunun içinden sozulmalarımız Ö, anan E, Ü. Buna 6 sozulma geldi. Ekinci tilge karay. Tilge karay doktolduk. Ekinci jaakka karay. Jaakka karay. Jaakka karay. Dağı 2'ge bölünөт. Keң. Anan kuş bolup. Keң, kuş. Keң ündүүлөргө A, жаагыбызды ачканда Э'nin эркин ачылып атат. A, E, Ö, anan O. Demek эгибиз астыга көздөй. Bunun içinden sozulma ündүүлөрүн дагы жазып коебуз. A, E, Ö, anan O. Эми куш үндүүлөргө токтолобуз. Куш үндүүлөр. I, мында жагыбыз өтө ачылбайт. I, I, Ü, anan U. Sozulma ündүүлөрүн жазып коебуз ушунун ичинен. I менен I sozulбайт. Бул жерде Ü, anan U sozuldu. Üçüncü eringe karay. Eringe karay bölünöt. Eringe karay. Mında da eringe karay 2'ge bölünöt. Erinsiz. Açık dep koyuyoruz bunu. Erinsiz. Açık ündүү деп айтылат айрым жерлерде мынакей açık. Erinsiz. Андан кийин эринчил деп бөлүнөт.
Еринчил деп бөлүнөт. Еринсиз үндүлөрдү айтканда эрдибиз бири-биринен алыстайт. Буга а, ы, е, анан и кетет. Кашанын ичине созулмасын жазып коебуз. А, экөө созулат экен. Еринчил үндүн айтканда эрдибиз алдыга көздөй жүткүнөт. Буларга о, ö, у, анан ü тыбыштары кирет. Созулмаларын жазып коебуз. О, ö, у. Мында бар төртөө тең созулма экен мынакей эринчил үндүлөрдө. Мына ошентип эринге эми төртүнчү созулуп айтылышына карай, үн менен чыгыштын качан созулушуна карай кыска, төртүнчү созулушуна карай созулушуна карай. Мында дагы бөлүнөбүз. Кыска, анан созулма деп. Созулма. Демек кыска үндүлөр жанагы эле 8 үндүнү жазабыз кайрадан. А, э, о, у, ü, ö, ы. Кана 3, 6, 7. Ини жазабыз. Ал эми созулмага ы менен гана и созулбайт бул жерде. Калгандары бардыгы созулат. А, э, о, ö, у, анан ö. Демек 6 созулма бар экен. Мына ушул эме болду. Эми кыска үндүлөргө созулма үндүлөр уланганда, созулма тыбыштар кошулган мезгилде сөздүн лексикалык мааниси өзгөрүп кетет. Мисал үчүн, мисал келтирелик мынакей мисалы. Мисал үчүн алам. Анан алам деген бул эмне кылам? Мен бир нерсени алам. 5-чи сөз түркүм етиш. А бул алам бул зат атооч болду. Лексикалык мааниси таптакыр өзгөрүү. Мисал үчүн өгө. Бир нерсени өгөп сүр. Ал эми өгө десек бул жана бычак курчуткан өгө болуп калды. Мисал үчүн сур бул 5-чи, бул 1-чи болду. Сур дегенибиз кандай? 2-чиси атооч. Ал эми ушуга бир үндүнү кошуп койсок суур болуп калды. Суур болгондо бул дагы эле бир нерсени сууруп алуу же болбосо жаныбар катарында алалык, зат атооч катарында. Мисал үчүн суур деген эме кылабыз. Мына ушундай, демек үнсүз кыска үндүлөргө созулма үндүнү кошкондо сөздүн лексикалык мааниси таптакыр өзгөрүп кетет экен. Созулма үндүлөр оңуш сөздөрдө көп кездешет. Бирок айрым учурларда мүчөлөрдү дагы сөз жасоочу мүчөлөрдү жасайт. Мисал үчүн суу деген сөзгө луу мүчөсүн кошсок суулуу. Демек бул мүчө жасап атат. Же болбосо сүйлө дегенге кошобуз 2 өнү. Бул жерде сүйлө болуп калды. Сүйлө. Демек бул жерде кыймыл атооштун мүчөсүн жасады. Бул жерде сынатооч, бул жерде кыймыл атооштун тиги мүчөлөрүн жасап атат. Алыс. Кошобуз ыраак мүчөсүн. Демек созулма үндүлөр дайым эле оңгуда гана пайдаланылып эместен, демек айрым учурларда эмне болот экен? Мүчөлөрдү жасоого дагы катышат экен. Ошентип бүгүн биз созулма үндүлөрдүн бөлүнүшү боюнча маалыматка ээ болдук.